Саламатсызбы Мелис мырза? Саламатчылык. Биздин офиске кош келиңиз. Мен ушул про жизнь жашоо тууралуу деген бир цикл передач Facebook соц тармагында ошону баштап алдым эле, анан кыргыз тилинде дагы өткөрүп бергиле деген суранычтар көп түшүп атат. Ошон үчүн бүгүн ушул кыргыз тилинде бир жакшы маек куралы деп сизди чакырдым. Рахмат. Ким билбесе тааныштыра кетейин, Мелис Мураталиев, изилдөөчү, тарыхчы, Бак Дөөлөт фондунун негиздөөчүсү, дагы бир нерсе. Кыргызстанчы. Кыргызстанчы да, мен тарыхчы эмесмин, бирок кыргызстанчы. Эң биринчиден мен сизге чоң ыраазычылык билдирет элем. Мен үчүн, мисалы үчүн, канча жыл өтүп кетти? Бир 5 жылдай өтүп болуш керек. Эң биринчи жолу мен сиздин лекцияңызга 6 жыл болду. Катышып, ушунчалык бир кандай десем, толкундануу менен кеткем. Ошондон бери ошо кыргыз тануу сабактары тууралуу окуп, көрүп, угуп калсам, абдан бир чоң бир сонун сезимдер менен кабыл алам да ушул маалыматты. Ошон үчүн бүгүн дагы сизди чакырып, сиздин оюңузду баягы негизи эле жөн эле жашоо жөнүндө сүйлөшүп кетели деп чакыргам. Эки кыргыз сүйлөшсө эле жашоо жөнүндө сүйлөшөт дегенде. Эң негизгиси саясатка жетпейли дегендей. Мелис мырза, азыр негизи эмне менен алексиз? Кайсы проекттер, пландар? Азыр жумуш көп. Азыр биз азыркы учурда биз Чүй областы боюнча ар бир айыл өкмөттөрдү кыдырып, нарктуулук боюнча семинарларды өткөрүп атабыз. Былтыр баягы улут наркы жөнүндө деген жарлыкка кол коюлду эле президент тарабынан. Анан ошол бул кайсы бир деңгээлде мамлекеттик саясатка айланган чоң тармактуу иш болуп калды. Себеби нарктуулук боюнча буга чейин мамлекет тарабынан дагы, тиешелүү бир министрликтер тарабынан дагы эч кандай бир иш жүргүзүлгөн эмес. Анан биз ушул былтыр күздөн баштап өзүбүздүн демилгебиз менен ушул президенттин жарлыгына таянып, сунуштап, ушу программаларыбызды ошо боюнча азыр бекитилип, буюрса иштелип атат. Азыр ар бир айыл өкмөтү Чүй областы боюнча бир жолудан эмес, 10 жолудан барып семинар өткөрөбүз. Жумасына бир жолу 10 жума. Бул чакан мындай курс катары. Анан ар бир семинардын темасы кайталанбайт албетте. Анан баардыгы чулуу болгондо ошо бир кыргыздын нарктуулугун мындай бир жөнөкөйлөтүп, жеткиликтүү, түшүнүктүү кылып чечмелейли деп ушундай семинарлар аркылуу өткөрүп атабыз. Негизги катышуучулар бул айыл өкмөттөрү, айыл өкмөттө иштеген кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер, мектеп, директор, мугалимдер, ата энелер комитеттери, анан айылдын активдери, мисалы жаштар уюмдары болушу мүмкүн, бир аялдар комитеттери бар, аксакалдар соту, аксакалдар кеңеши деген нерсе бар. Деги эле кайдыгер карабагандарды чакырып атабыз, эшигибиз ачык, эч кандай чектөө жок. Анан баягы бир эле нерсе, жаз жарыш дегенде элдин баары оокат тирилиги менен алектенет экен, бирок ага карабастан ошо нарктуулукка маани берип, абдан мындай бир көңүлүн буруп, биздин семинарларга катышкан мындай туруктуу катышуучулар пайда болду. Буюрса жакшы. Баягы башында айтып кеттиңиз го, ушу Кыргызстан жөнүндө укканда аябай жакшы сезимдер менен кабыл алганда үчүн. Демек Кыргызда көрөнгөнчүлүк, ошол көрөнгөнүн бар экендиги, ал жандуу экендиги биз дагы мына айылдарды кыдырып, элдер менен жолугушуп ушундай семинар өткөрүп атканда кадимкидей ошолдун жанданып атканы демиле туюлуп, сезилип турат. Силерге да ого бетер бизге ого бетер шыктандырып атат. Биздин андан аркы ишибизге да жакшы. Себеби биз көтөрүп аткан маселе эл тарабынан кабыл алынып, талкууланып, аябай бир кызуу маек түрүндө өтүп атат. Семинарды силер ойлойт, келип алып бирөө акыл үйрөтөт деп. Жок, биз акыл үйрөтпөйбүз. Нарктуулук дегенде биз үйрөтүүчү нерсе эмес. Ал жерде биздин каныбызда, биздин эс тутумубузда, биздин салттарыбызда, биздин тарых санжырабызда катылган кыргыздын данышмандыгы, акылмандыгы, бир жашоо тажрыйбасы, бир жашоо адеби, ошо бир сөз менен нарк деп атпайбызбы? Ошону эле мындай даамалап чечмелеп, бүгүнкү замандын ыргагына дейбизби, талабына дейбизби, ошону кандай кылып алып кетсе болобу, болбойбу деп талкууга койгондо эл өзүнөн өзү келип аралашып ушундай бир жандуу өтүп атат да, кыскасы. Бизге жагып атат. Деп коет. Мен эми буга кошулам, анткени өзүм деле биринчи жолу катышканда, биринчи жолу силердин ошол лекцияларды угуп эметкенде кандай мага бир жаңы дүйнө ачкандай болдуңуз. Өзүмдү кыргыз деп ойлобойм, баягы салтты, үрп адат баардыгын колдонобуз, үйрөнөбүз, балдарыбызга үйрөтөбүз дегендей. Бирок анын маанисин ушу сиз талкуулап айтып бергениңизде ошондо ого бетер баягы кыргызмын деп сүйүп, ого бетер күйүп, ушундай эме болуп калат экенсиң да. Сезим пайда болот да көбүнесе. Абдан сонун. Себеби бүгүнкү заманда
азыркы замандын талабындагы нерсеге азыркы тапта жаңыдан чыгып аткан кээ бир талаптарга биздин ата бабаларда илгери эле ошол талаптарга жооп берчү механизмдер болгон экен да. Алар салттагылар кайсы бир тыюуларда же болбосо бир ырымдарда камтылган, же бир бадаттарда камтылган. Анан ошонун маанисин бүгүн ачып берсең, чындап эле көптөрү келип качкандан айтып атпайбы, көрсө бизде деле бар турбу, илгертен эле бар турбу. Эмне азап чегип биз балганчадан окуйбуз, тигинче эле барып туурайбыз, бирөөнүн жолуна түшөбүз, бирөөнү толук менен мындай көчүрөбүз өзүбүзгө, ошондой керек деп. Көрсө өзүбүз деле бар турбайбы деген түшүнүк акырындан азыр мындай аң сезимге калыптанып атат. Анан мен ойлойм, мунун түбү максаты, эгерде биз өзүбүздүн ким экенибизди толук кандуу тааныганда, бизде жаратмандык касиетти биз өзүбүз жандандырып, ошол жаратмандык касиетибиз менен бүгүндөгү азыркы замандын талабында көп нерселерге биз жетише алабыз. Буга бардык негиз бар, шарт бар. Анан баягы эң эскиси көрөнгө өчүлөк. Көрөнгө бар дегеним ошол да. Анда чоң ийгилик каалайм. Рахмат. Проектиңер мындан арыда жайылып, Чүй областынан кийин бүт областтардын баарына тарасын. Биз да ошондой ниет кылып Баары атабыз. сүйлөсүн, уксун, катышсын. Эгер мен кандай кабыл алган болсом, алар да ошондой кабыл алса, ой, этим эле ушундай болуп кетер. Буюрса деп телейли, жакшылыкка деп. Мелис мырза, ушу көбү сизди окуйт, көрөт, бирок ким кандай адам болгонуңуз да ар кимге кызыктуу болуш керек да. Баягы ушу изилдөөчү болом деп кичине кезиңизден бери ойлончу белеңиз же азыркы бул багытыма келериме себеп эмне болду? Мен баягы Союз тарап атканда мектепти бүтүп, Союзда, анан жогорку окуу жайга тапшырганда уже эгемендүүлүккө келип калдык да. Анан ошондо жаңы билимдер келе баштады, жаңы түшүнүктөр келе баштады. Мен мисалы экономистмин, алган билимим боюнча политика тапшыргам, кадимки биздин техникалык университет Оразаков атындагы. Анан экономика, дүйнөлүк экономика, политология деген сабактарды окуп атып, анын үстүнө баягы жаңы мамлекет курдук, эгемен мамлекет болдук деген жалпы элде ушундай бир кубануу сезими күч болчу. Мындай бир дымак күчтүү болчу. Эми биз баягы Москвага эмес, башкага эмес, эч кимге багынбай, эч кимге көз каранды болбой, өз алдынча бир өнүккөн мамлекет болобуз. Буга баардык шарт бар, билим бар, илим бар деп. Мына эми азыркы Союз убагында кайсы бир чектелген тилимдерди эми биз азыр ошолорду колдонсок эле, өздөштүрсөк эле эми жыргап кетебиз деген ушундай бир дымак күчтүү болчу да. Эл катары мен деле ошого кызыктым. Экономиканы аябай кызыктым, политология, дүйнөлүк экономика. Анан дүйнөдөгү эмне болгон тенденциялар, кандай болгон көз караштар, кандай кыймылдар жүрүп атат дүйнөлүк деңгээлде. Анан биздин мамлекеттин дүйнөдөгү орду кандай экени мындай иликтеп салыштырсаң, окуганы бир, иш жүзүндө башка болуп атат. Бизге окуткан билимдер, илимдер боюнча баягы Адам Смиттин теориясы берки аркы мен азыр эсимде жок, ишил баары эле сонун да окусаң тим ушундук керемет экен деп. Иш жүзүндө жок да анын бери. Жумушсуздук, мамлекеттик мүлктүн баары талкаланып атат. Баягы Союз урагандан кийин Кыргызстанда эчтеке болуп алды да. Анан эмнеге ушундай болуп атат дегенде, анан көп изилдеп туруп, ошол экономика түрткү берди да, политология кошо. Анан келип туруп, ар бир элдин деп коелу, мамлекетти түзгөн эл да негизги ошол ар бир элдин өзүнө мүнөздүү болгон өзөгү болуш керек экен. Ошол өзөгүнө жараша калганы бутакшак болуп мөмөсү бериш керек экен да. Анан ошо өзөгүбүз эмне болду экен? Эмне үчүн биз дүйнөдөгү кээ бир көрүнүштөргө мамилебиз башкача? Бир менен катарлаштырган элдер өнүгүп кетсе, биз өнүкпөй атабыз, мисалы. Же тескерисинче, биз менен катарлашып болгон ошол СССРдин курамында болгон элдер бир нерсени кабыл албай атса, биз тезирээк кабыл алдык. Ушул таң калыштуу да, ар бир элдин өзүнүн баягы менталитет деп коебуз, же болбосо өзүнүн бир ички бир өзөктүү күчү бар экен. Анан ошонун сыры эмнеде деп. Анан үстүнө жанагы тышкы дүйнөлүк баягы чоң таасирдүү күчтөрдүн амалдарын, аракеттерин изилдегенде, ал жерде көбүнесе мамлекеттерди баягы көз карандылыкка алып келүүнүн бир амалдары да байкалат экен. Баягы ачык айтылбаган жашыруун бир сырлар бар экен. Анан ошону түшүнгөндөн кийин бизде ошондой процесстердин жүрүшүн анан акырдан иликтеп байкагандан кийин, кой, анда ушунун баарына туруштук бериш үчүн ушул биз кимбиз, биз кандай элек, бизге кандай мамлекет, кандай жашоо керек деген чоң суроонун аркасында биз казып изилдеп атып, анан өзүбүздүн тамырыбызга келдик. Анан өзүбүздүн эл катары, улут катары мамлекет куруу тажрыйбабыз барбы, жокпу, мына ошол маселелерден башталып, анан биз ошондон баштап ушу тамырга үңүлө баштадык. Сиз ошондо анан изилдеп баштадыңыз. Ооба, себеби кыргызда сөз бар го, тамыры күчтүн өзөгү күчтүү. Тамыры
тамыры бекем болсо өзөгө күчтүү болот дегенде. Анан баардык маселе тамырдан байланды. Тамыр деген бул биздин басып өткөн жолубуз, тарыхыбыз, санжырабыз. Анан жөн эле тарых эле эмес, ошол басып өткөн жолубузда, турмуш тажрыйбабызда биз кандай эл элек, эмнеге басым кылдык элек, биздин баалуулуктарыбыз, биздин баягы эл аралык мамиле болобу, ички мамилелер болобу, кайсы бир жашоо адебибиз кандай эле, жашоонун эрежелери кандай эле деген түшүнүктөр өзүнөн өзү суроо болуп чыга баштайт экен да. Анан салыштырып отуруп, башка элдин, башка маданияттын, башка мамлекеттин башка өзгөчөлөнгөн бир өзгөчөлүктөрүбүз бар экен деп. Аны көрүп эле турабыз. А бирок ошонун так анык даанасы эмнеси менен ажыралат, эмне үчүн ошондой калыптанган деген суроолордун негизинде анан мына биз 2002-жылдан баштадык ошону изилдеп. 2002-жылы Бакыт Өлөт коомдук фондду түптөдүк. Анан ошондон бери тынбай келатабыз. Азыр деле биз кээ бир нерсени азыр деле изилдөөнүн үстүндөбүз, иликтөөнүн үстүндөбүз. Себеби баардык нерсени изилдеп бүттүк, биз баарын таанып бүттүк дегенден алысмын. Ошон үчүн дагы бир кызыктуу нерселер чыкса, биз ошону кайра эле үңүлө карап, ошонун тереңин казып, изилдеп, жактан бияктан сураштырып, ошондой иштерибиз кошо кетип баратат. Ага чейин таанып, тизмектеп, изилдеп, мындай атайын окуу программалар түзүп чыкканбыз, Кыргызстандын жашоо сабагы сыяктуу. Аларды болсо азыркы тапта мындай ишке ашырып, бир топ ийгиликтерге жетип атабыз. Апробациядан өттүк, мамлекеттик мекемелерден, билим берүү мекемелеринен дагы. Кыскасы жакшы, жаман эмес дегендей. Буга чейин политикке тапшыра турганга чейин, мисалы үчүн кичинекей мелис андай ойдо жок. Ким болоюн деп ойлоду эле? Эңсеп жүрдү. Ошол кызык, мен азыр деле эстейм, андай деле өтө момундай бир катуу, мындай бир умтулуу деле болбоптур, чындап келгенде. Себеби мен айта албайм, мен өзүм шаардыкмын. Чындап келгенде мына азыркы биз тереңине жетип изилдеген Кыргызстан маселесине келгенде, мен ошо бала кезимде анын бирин тааныган эмесмин, билген эмесмин. Аны оюма да алчу эмесмин, себеби шаардык тургун катары, жаш өспүрүм катары шаардын өзүнүн бир ыргагы бар, шаардын өзүнүн бир баалуулуктары бар. Мына ошонун чегинен чыкпаган кадар дагы эле бир жаш болчумун да. Анан кийин мына азыр менин досторум, тааныштарымда көрүп атпайм, эмне болуп калдың, эмне өзгөрүп калдың, эмне башыңа бирдеме тийдиби деп тамашалап атам. Ошондой болуп атпайбы? Анан башында 2000-жылдары биз ушуну изилдеп атабыз, кыргыздын салттарын, дүйнө таанымын изилдеп атабыз десе, эмне кереги бар? Бул азыркы заманда сага эмне, бул тыйнап келеби, пайдап келеби, сен үй бүлөң кантип багасың деген суроого чейин такады да. Ойлонуп көрсөк ооба, түз маанинде алып келбейт. Бирок бул нерсе түпкү бир түшүнүктөрдү эгер таанууга жардам болсо биздин аракеттерибиз, анда мен ойлойм жалпы элге бир чоң негиз болуп берет, өнүгүшүнө дагы. Эл өнүксө элдин ичинде биз барбыз дегенде, баягы кыргыздын өзүнүн наркында айтылгандай, элге берсен эл ичинде бизге берсин деп айтып коебуз. Ошол негизде ошондой тартип менен жашап атабыз, кыскасы. Ошондо космонавт болом деп эңсеңиз? Жок, андай болгум келчү эмес, бирок ошо бала кезден эмнегедир ушундай бир азыркыча айтабыз го, лидерлик. Ошондой бир жөндөм болсо керек. Балдардын болгондо, балдардын алды болуп, баарыбыз эле умтулчубуз. Кайсыл өнөр жагынан болбосун, алдыңкы болгонго баарыбыз эле умтулчубуз. Ошондо спорт жаатында деле, окуу жаатында мен жакшы окудум. Мисалы мектепти мен ал убакта алтынды берген жок, 1-2 сабактан жетпей калды. Себеби кайсы сабактар эле? Азыр эсимде жок. 2 сабактан жетпей калган себеби ал жерде менин кандай десем, жүрүм турумум жактырбай калып, анан ошол мугалимдер ошол 2 сабактан жеткирбей коюп, анан эми эле мен ага деле шок белеңиз. Максат деле жок болчу. Мен аябай шок болчумун. Андай деле максат жок болчу. Алтын алайын. Эми окудук, өзүм үчүн окудум, болду. Мисалы мен жакшы көргөн сабактардын эсимде математика, геометрияны аябай жакшы көрчүмүн. Аны окубай туруп, мындай өзүнчө үй тапшырма дегенди билчү эмесмин. Келет, мындай эле жасап эле койчумун. Же класстан жасап койчумун, же бараарда сабактын алдында жасап койчумун. Ал мындай жеңил эле турчумун ага. Аны мен ойлобой эчтеке болбой эле мындай эле окушмун. Анан кээ бир сабактарды, мисалы астрономия, дагы кайсы бир сабактарды мындай кызыгып, жакшы маани берип окучумун. А кээ бир сабактарды мен уккан эмесмин, чындап келгенде. Себеби ошол кездеги мен ойлойм, бул жаш курагына жараша адамдын табиятында ошондой бир өзгөчөлүк болот окшойт. Бир нерсеге кызыкса, аны эчтеке токтото албайт. Эгер кызыкпаса, баягы мойнунан сүйрөгөн иттей болсо дагы кабыл албайт да. Мына менде деле ал баштан өткөн нерсе. Мен кээ бир сабактарды билбейм чынын. Ошол кездегичи түшүнүгүм мындай кабыл алган эмесмин да. Анан кийин баягы баары бир уже мындай турмуш жолуна аттанып, жашоону тааныгандан кийин керектүү нерсени азыр деле окуйбуз. Азыр маани бересиң. Азыр эми баягы убагында окубаганды эми азыр жанталашып окуйсуң. Себеби талап. Аны билбесең жашоодон аксайсың. Азыр көз караш толук өзгөрдү. Ал кездеги эми жаш курактагы өзгөчө совет доорунда ал жашоо адеби, тартиби башка эле да. Баалуулуктар башка эле. Ошон үчүн
андай муктаждык зарылдык деле болбосо керек дейм да. Ушул сиздин ораторлук касиет деп койсом болобу, кандай ушу сиз баягы айтып атам го, билбеген нерсени деги ушундай кооз кылып сонун кылып чечмелеп айтып бересиз, сиз оозуң ачылып эле таң калып эле сизди карап эле ушундай бекен деп эле ойлонуп калабыз да баарыбызчы. Аны мисалы үчүн канчалык адам ичинен билимдүү болбосун, илимдүү болбосун, аны жеткире ала турган да талант керек да. Анан ошол ораторлук касиетиңиз кайдан? Кичинекестен эле бар беле же? Ошону мен билбейт экенмин да, өзүм байкап аптырмын. Себеби элдин көбү акыркы учурда мага көп кайрылышат да. Ошо ораторлук жөндөм боюнча же өнөр дейби азыр, ораторлук өнөр боюнча сабак бересизби, окутпайсызбы дейт. Мен билбейм аны. Канча окутушту мен түшүнүм да жок. Мен айтам, мен андай окууну да өткөн эмесмин. Менде тубаса болсо керек. Ошон үчүн касиет дегенди тубаса дегеним, мен азыр баяндап жүрөм, себеби мына биздин ата тегибизде менин атам эмес, менин атамдын агасы ал да ошондой сөзмөр киши. Ал өзүнүн кесиби боюнча башка эле кесиптеги адам болчу, мындай мугалим эмес, мындай. Бирок ошондой бир нерсени айтса, айтып берсе тим эле кулак тунжуруп, мындай бир чымынып калган угулу бар, мындай муюу бугат эле да. Азыр деле ал киши тирүү, ошондой. Анан ошо ойлоп атам да, ушул бизде каныбызда болсо керек. Анан мисалы мен чоң атамды көргөн эмесмин, бирок көргөндөр, айылдагы туугандарды айтат, ошо чоң атаң да ошондой киши болчу. Көп сүйлөөчү эмес, бирок мындай сөзү бар болчу да, мындай сөз өнөр дейбизби же болбосо сөз баккан адам болгон экен. Бир нерсени айтса жеткиликтүү так даана сүйлөөчү дейт да. Андан өткөн чоң аталарыбыз, ал киши айтымында мен билбейм, ошо биздин чоң аталарыбыз айткан оюнду, ал киши молдо болгон экен. Эми молдо дегенибиз ал убакта мындай тамга таанып, молдо десе азыркы түшүнүктөгү диний түшүнүк эмес, мындай бир тамга таанып жазгандай билимдүү болгон экен. Анан албетте ал доорлордо, эми Россиялык падышачылык доорунда, падышалык Россиянын доорунда, анда албетте жазганды, окуганды билген адамдар эл алды болуп, мындай бир өзгөчө мугалим болбосо да, бирок эми коомдун алды болсо керек. Анан мен ойлойм, ошо чоң аталардан келген окшойт. Мындай атайын деле басым кылып аны окуган эмесмин. Мектепте катар окуучу деле болчу. Мектепте бул билинген эмес. Мен ошону байкадым да. Анан могу жогорку окуу жайда окуганда деле окудук, баягы кызыкканын кызыгып эле окудук, казып окудук, албетте өзгөчө жана дүйнөлүк экономика тиги буну. Бирок анда биз изилдеп эле окудук. Аны жайылтуу андай маселе жок болчу. Ошон үчүн андай нерсе көрүнгөн эмес. Ал эми бул жолго аттанганы, ошо өзүбүздүн тамырыбызды изилдеп көрсө ушундай экен, тигиндей экен деп анан өзүң кызыгып таң калып ушундай керемет сонун нерсе бар турбайбы дегенде анан ошону мен бөлүшкүм келет да. Мояктагы ички сезимиңди сен кандай кылып ошого баягы таасирленип таң калып, кандай ушундай бир суктанып, сыймыктансаң, ушул сезим башка бирөөдө болсо экен дейсиң да. Анан ошону жеткизгенде айтса түшүнбөйт, кызыкпайт, окуй турчу деп анан кулагын чөйсүң, анан мындай айтасың, тигиндей айтасың деп отуруп мүмкүн деп атам да. Мен азыр ал жөнүндө деле ойлонгон эмесмин, бирок мен азыр элестетип атам, ошондой эле болгон да. Кызыктырыш үчүн айласыздан келген нерсе болду окшойт. Себеби азыркы биз көтөрүп аткан маселени ошо 2000 жылдары жаңыдан коомдун кээ бир катмарларында козголуп аткан, бирок жалпы коом мындан алыс болчу. Кызыкчу эмес. Анан биздин бирден бир максатыбыз ошону кызыктыруу болчу. Кызыктырыш үчүн, сенин сөзүңдү угуш үчүн айласыздан анан келип туруп тигини айтасың, муну айтасың, салыштырып айтасың, жеткиликтүү кылып айтасың, тамасалап айтасың, анан бир нерсеге мына мисалы байыркы нарыктуу түшүнүктөрдү, салттуу түшүнүктөрдү азыркы замандагы көрүнүштөр менен мындай аналогиясын келтирип айтсаң, ошондо жеткиликтүү болот экен. Анан мен ойлойм, бул аргасыздан болгон нерсе окшойт да. Себеби азыркы замандын калыбындагы же болбосо азыркы жашоонун талабындагы адамдарга өткөн күнү түшүндүрүш үчүн аны кызыктырыш керек экен. Анан ушундай бир табигый кеткен окшойт деп ойлойм да. Болбосо атайын окуусун окуп, аны элге таасирлүү сүйлөө, өзүнчө ыкмалардан кабарым. Азыр андай тренингдер көп го. Азыр көп, бирок мен анын бирине да барган эмесмин. Баруунун деле кажети көрбөйм. Мен өзүмө жеке болгону психологияны мен өз алдынча окудум. Себеби мындай самообразование деп коет. Эмне керек болсо сен кошумча окуйсуң. Окуп атып эле түшүнөсүң, анан кээ бир нерсе жакса дароо колдоносуң. Болду. Мындай атайлап барып курс тренингтерге барганым жок. Рахмат. Кийинки суроо ошо биз бүгүн Жубили деген камсыздандыруу компаниянын офисинде отурабыз, кеңсесинде деп кыргызча сүйлөйүнчү. Ошондо мен сизден ошо бир эми өзүбүз билип турабыз, баягы Кыргызда буга чейин камсыздандыруу темасы негизи бар беле жок беле аны билбейбиз. Көчмөн калып турабы? Урууларга бөлүнүп кандай жашап жүргөн ошо сиз азыр ошо тарых сабактарында немелердин баарында айтып берип атасыз. Бирок ошол камсыздандыруу негизи кыргызында салтында беле же кайсы бир
адаттарында беле бир кандайдыр белгилери бар болсо керек. Ошону Ушул сурап көрөйүн деген ооба биринчи кайрылганыңда эле мен дароо эле мындай ойго келген бизде болгон эмес депчи. Себеби биз канча изилдеп жүрөбүз, мындай түшүнүк болгон эмес. Өз алдынча түшүнүк катары, жашоодо баягы орду бар түшүнүк катары андай болгон эмес. Себеби мен азыр дагы кээде ойлонуп көрөм, ушу камсыздандыруу деп которулушун дагы канчалык деңгээлде туура деп деген да өзүнчө бир мындай күмөн ой жаралат. Себеби страхование деп коебуз да орусча. Анан бизде ал түшүнүк катары жок. Анан сөздү сөзмө сөз которуу дагы болбойт. Ошого жакындатып камсыздандыруу дегенде кайсыл бир деңгээлде камсыздандыруу маселесине келгенде анда бул түшүнүк бизде бар болчу. Бирок азыркыдай страхование түшүнүгүндө эмес. Эми негизи тамыры бир болгондон кийин ошону азыр жашоодо кыргыздын салттуу жашоосунда көрүнүштөрү мен азыр бир экөөнү мисалга келтиргим келип атат. Себеби ошондон улам биз түшүнүк алсак болот да. Чындап эле бизде ошол камсыздандыруу маселеси каралганбы, жокпу? Эгерде жок болсо эмне себептен болгон эмес? Ошонусу кызык. Анын себеби деле бар болуш керек. Менин түшүнүгүмдө, мен байкоомунда да. Мисалы, өзү камсыздандыруу муктаждык эмнеден келип чыкты бүгүнкү заманда? Биринчи ошондон баштайлы. Эмне үчүн адамдар мүлкүн камсыздандырат, унасы, кыймылдуу мүлкүн, унаасын, үйүнбү, турак жайын, же болбосо ден соолугун, өмүрүн дагы ошондой камсыздандырат деген эми сөз кыргызча туура эмес айтылып атат, бирок страхование деп атпайбызбы? Биз ошого барып, ошол кызматтын кандай десем, ошол тейлөөнүн кызматын алып атабыз да, ошол. Анан ошого бекитип белгилүү өлчөмдө каражат төлөйбүз. Анан кокус Кудай сактасын, бирок бир нерсе болуп кетсе, алар ошонун жагын камсыздап беришет. Эгерде ден соолугунан жабыркап калса, анда дарылоосун, башка жагы бар. Эгерде мүлкүңдүн бир нерседен жабыркап калса, кырсык болобу, бир неме болуп калса, анда ошол жагын камсыздап берет. Ушул жагынан келгенде камсыздоо туура эле. Бул азыркы замандын талабы, муктаждыгы, бул эми түшүнүп атабыз, бул сырттан келген нерсе. Кыргызда мындай эми маселе мындай, Кыргызда ушул түшүнүктөр барбы, жокпу дегенде, ушундай формада деп коелу, азыркыдай көрүнүштө болгон эмес. Бирок мазмуну жагына келгенде, ушул камсыздоо, камкордук маселеси болуптур бизде. Бирок ал башкача болгон. Анан азыркыдай жеке адам өзүнүн мүлкүнө, ден соолугуна, өмүрүнө, баягы унаасына, же мисалы мүлк десем азыр унаа болсо, илгери мал деген түшүнүк да. Антип атайын бир белгилүү бир компанияларга же белгилүү топко өзүнчө каражат берип, анан ушуну камсыздап берип, акылга сыйбайт. Бирок кайсы бир деңгээлде андай муктаждык да болбоптур да. Камсыздоо маселеси болуптур. Мен мисалы мындай мисал келтиргим келип атат да. Азыр түшүнүш мүмкүн оордур. Мен үчүн дагы бул биринчи жолу ушундай суроо болуп атат. Бир чети кызык, бирок мындай ойлонуп мындай тереңине үңүлө келсем, бир кызык нерсе бар экен. Мисалы Кыргыздарда биз жамаатташып жасаганбыз көчмөн жашоодо. Өзүмчүлдүк деген, жеке кызыкчылык, жеке мүлк деген болгон эмес. Мисалы ошол эле малды алсак, бул ортодо болгон. Уруунун малы. Болбой калды дегенде бир тукумдун малы деп коелучу, бир үй бүлөлөрдүн. Мисалы жеке менин малым, анан агамдын же карындашымдын же мисалы атам өзүнчө, мен өзүнчө деген түшүнүк болгон эмес. Баары учул болгон. Болгондо да бир канча үй бүлөлөр биригип бир тукумдун мүлкү чогуу эле болгон. Кээ бир жерде урукка урууга чейин болгон малдын баягы таандыгычы. Ошондо жеке кызыкчылык деген болбогон соң, ошого карата камсыздоо маселесине кандай чечилген дегенде, себеби ар кандай кырсык же бир нерсе болот да, ошондо эми кырсык деп элеминчи, башка бир жагдайды эске алсак, ошондой көрүнүштө жашоонун талабында Кыргызда ошол камкордук маселесине келгенде бир кызык эмес, мындай бир түшүнүктөр бар болчу. Мисалы ынтымак дегенди коелучу. Эң жөнөкөй түшүнүк. Ынтымак десе биз баягы ырыс алды ынтымак деп атабыз. Баягы элдердин топтолуп бир болуусу, ой тилеги бир колдоосу деген туура. Бирок чыныгы ынтымак мисалы мындан көрүнөт. Жөнөкөй турмушта бүгүндө да бар Кыргызда. Өзгөчө айыл апада, айыл жергесинде жаманчылык, жакшылыктарда. Той болобу, бир жаман болуп кетеби, бир үйдөн чыгым чыкса, бир баягы. Ошондо айылдын ынтымагы байкалат. Эч кимге жалдабай, акча төлөбөй, мисалы жигиттер келип өзүнүн кызматын кылат. Келин кезек келип өзүнүн кызматын кылат, мисалы келиндер келип камыр жууп, борсок кырып, дасторконун канын көрүп, конок каадасын көчөт. Жигиттер келип, мисалы отун суусун даярдайт, малын союп, этин казанга асып, баарын бүт орду менен. Мындай өзүнчө башкарып, ай муну кылбайсың деп андай да муктаждык жок. Өзүнөн өзү бүт орду менен келет. Жада калса карыя аксакалдар да келип өзүнүн кызматын өтөп кетет. Мындай эчтеке кара жумуш жасабайт, бирок ошол үйдүн ээсине
караган болуп келип турат, бел болуп берет. Мисалы сырттан келген тууган урук конок мейманы болсо, ушунун баарын көрүп бир эле сөз менен айтат, бул айылдын ынтымагы күчтүү экен дейт. Карап көрсөңөр, мисалы жакшылыкта мейли адам күтүнөт, даярданат, пландайт, акча топтойт бир нерсеге, чыгымдарына башка. А бирок өзгөчө жамандыкта эч ким күтпөйт да кырсыкта. Адам өтүп кетсе, кыргыздар ынтымагы ушундук да. Бүгүнкү күндө бүт ушундай баары келтирип, ошол үй ээсине, сөөгү ээсине деп коелучу, оордук келбесин деп ынтымактын күчү менен эмне маселеси болбосун, ошонун баарын камсыздап атат. Камсыздап атпайбы? Мисалы кара жумушуна жагынан камсыздалып атат, тейлөө жагынан камсыздалып атат, анча мынча нерсеси болсо ошонун баарын камсыздайт. Анан бүгүнкү чейин мисалы айылдарда деле мына биз деле барып катышып жүрөбүз. Биз шаардык болгонубуз менен бирок айылдык турмуштан биз алыстабайбыз. Себеби тамыр бир, тууган урук деген бар, атамдын жапжакын эле бир туугандары бар. Анан кантип барбай койсуң, жаман жакшыларына башкасы. Бирок баягы айылдын иретинде турмушунда жашабайбыз, жанагы айылда үйүбүз болсо да. Бирок баары бир катардан иреттен чыкпайбыз. Себеби ошол ынтымак маселесине келгенде биз айтабыз. Жакшылык жаманчылыгында өздөрүнүн бир түшүнүктөрү бар. Ай, мисалы киши өлгөндө мынчадан акча чыгарабыз, сурабайбыз. Болду, бериш керек. Ушул айылдан ким өтүп кетпесин, милдеттүү түрдө тапшырабыз. Бул ынтымак. Бул деле камсыздоо да кайсы биринен. Себеби ошол ынтымакты мисалы мына жакында биздин деле апабыз өтүп кетти, апабызды койгондон кийин 2 жыл мурун. Ошондо эле айылдын ынтымагына таң бересиз. Ошол нерсенин баарын кыймылдай, жумуш кызматы, бүт орду менен тейлөөсү баары өзү иретке салынгандай бир калыптагыдай мындай бир башкаруунун да кажети жок. Көзөмөл кылуунун такыр кажети жок ал жердечи. Себеби сен башыңа күн түшүп, сен жоготуу учурда аны оюңа да келбейт, эмне болуп атат депчи. Өзүнөн өзү бүт иреттүү кетет экен. Ушунун өзү карап көрсөк, бул деле камсыздоо. Камсыздоо. Ынтымак. Мисалы, экинчи маселе, кыргызда шерине деп коет. Ыража деген түшүнүктөр бар. Бүгүнкү чейин дагы бар. Бирок биз кээ бир түшүнүктөрдү алмаштырабыз. Мисалы, ыража деген түшүнүк жакшы. Мисалы, достор деп коелу, же туугандар арасында, бир туугандар арасында. Ар ким өзү билүү күткөндөн кийин өзүчө түтүм болуп калат. Анан кимдин бир мындай жакшылыгы болсо, мисалы, ыражабыз бар. $100 чыгаралы. Же бир $500 чыгарабыз. Эми баягы мүмкүнчүлүк ачар. Же 1000 сомдон да коелучу, айыл жер. Ар кандай маселе акчада эмес. Маселе ыража деген бир тартип да. Ушундайга келгенде биз бирөөнүн жакшылыгына кантип кубанып, кантип аны кубаттабайбыз деп туруп, ортодон мынчадан эми азыркы замандан талап акча болуп калды. Акча түрүндө чыгарабыз. А илгеркилерде ыража болгондо ошондой сөз бар экен. Мал менен берчү керек. Көбүн эсе мал менен. Себеби ал кезде мал бул негизги мүлк катары саналчу. Малды эми акчага которобу, кайсы керектүү бир нерселерге, муктаждыктарга мал менен эсептелчү экен. Анан мал болгондо же кой, же жылкы, же эми уйду мал деле эсептебептир анда мындай эле. Негизи жылкы, кой ошонун санагы ирети менен каталар. Бул дагы ыража, бул келишимдин негизинде белгилүү бир топто, же тууганчылык негизинде, же достордун, же болбосо кошуналардын. Бир жерде турабыз да, бир көчөдө. Эми азыркы заманда кошуна болуп калды. Мурун кошуна деген түшүнүк деле мындай эле болчу. Мисалы, балаңды үйлөнтүп келин алсаң коңшу деп койчу. Себеби өзүнчө түтүн болот да. Сенин жаныңда турат да, ошол коңшу. Демек туугандар. Негизинен туугандар, тууганчылыктын негизинде. Ошондой белгилүү бир кандай десем, бир окуяларда же белгилүү бир шарттарда ошондой келишимге келип туруп ыража маселеси коюлат. Себеби оорчулук болбосун, кыйынчылык болуп калбасын, ошо тартып кетсин. Кайсы бир деңгээлде бул деле камкорлук маселеси. Мисалы, шерине деп коебуз. Шерине бүгүн биз бир аз ыражаны шерине менен тең алып жүрөбүз. Себеби шериненин өзү бул баягы тууганчылыкта болобу, же ошол эле көчөсүндө болобу, көчө ынтымагында болобу, мындай ар кимдин өзүнүн тирлиги бар, оокаты бар, анан алыстабайлы деп дайыма бир белгилүү себепке чогулуп туралы. Бир дасторкондо бир ырыскы менен бөлүшүп, бир дагандашып, жакшы бир себеп менен кезип, жай отуруп, чай ичип дегендей мындай бир мындай ынтымактын же болбосо жана жакындыктын бир түрү да. Бул дагы себеби талап ошондой. Биз алыстабашыбыз керек деген талап бар да. Себеби ошол жанагы элдин тутумундагы ынтымак биримдик мына ушул нерселерден башталат. Ынтымак эки маанинде, жанагы камсыздоо түрүндөгү ынтымак, анан жалпы түшүнүктөгү ынтымакта. Ошол ынтымакты бекемдеп турган ошол шерине менен ыражалар. Анан дагы бир түрү бар кыргызда, ошол жана камсыздоо деп койсок болот да. Мисалы, ашар деп коебуз. Ашар деп угуп жүрөсүңүз ошондо. Үйлөрдү да салып атпайбы ашар методу менен? Бүгүнкү күндө биз ашар деген түшүнүктү бир аз чаташтырып алдык.
Мисалы мына үйдү салып атабыз дейбиз. Мисалы бирөөнүн үйүн көпчүлүк келип салып берсе, жардам берип деп коелучу. Бул ашар болобу? Эми азыр ошентип айтылып атат. Азыр ашар кандай болуш керек өзү? Чындап келгенде азыр көбү мындай баары дебейин, бирок көбү бирдеме ашар жөнүндө сөз козголсо эле ошону мисалга алат. Биздин айылда мисалы балача бирөө айтат, үй салып атып, анан баягы эме мүмкүнчүлүгү жок, чектелүү болгон үчүн туугандарын же досторун чакырат, же көчө чакырат да көчөдө кошуктуулар. Анан бир күнү белгилейт, коюн союп берет, тамагын деп берет, тигилер келип мисалы дубалын көтөрүп берет, же чатырын жаап берет. Анан ушуну ашар дейбиз деп. Бүгүн биз көпчүлүгүбүз ошондой түшүнүп калдык. Бирок бул ашар эмес. Мындай көрүнүш жашоодо бар. Ал ашар эмес. Муну мисалы кээ бирлер талашат. Койчу бизде ата-бабадан бери биз ушуну ашар деп эле келгенбиз депчи. Мен алар менен талашкым келбейт, бирок түшүндүрөм да, ооба ата-бабадан бери келатат. Эч ким муну жокко чыгарбайт. Бул бар. Бул көрүнүш бар. Бирок буну ашар эмес, буну ынтымак дейт. Себеби ошол көчө же достору же туугандары келип бир кишинин жумушун бүтүрүп атпайбы? Ынтымактын көчү да ошол. Өзүнүн жардамын келип берип атат. Бул деле камсыздоо. Ал эми ашар дегенде, Кыргызда ашар дегенде башкача чечмелечү. Мисалы, бир айылдын турмушунда бир муктаждык, зарылдык пайда болду деп коелу. Мисалы, айылдын кире бериш жолунда суу агып өтөт, чоң көпүрөсү бар. Анан эми эч ким күтпөйт, билбейт. Күн күркүрөп, аба бузулду, тигиндей мындай көчкү жүрүп, көпүрөнү жууп кетти деп коелу. Жол жок, байланыш жок. Айылдын жашоосу токтоп калды. Сырт менен байланыш жок. Ошондо ушуну бүтүрүш үчүн айылдын эл чогулуп туруп көпүрөсүн өздөрү жасайт. Муну ашар дейт. Себеби бул жумушта бул менин ишим эмес, сенин ишиң эмес, бирөөнүн иши. Жалпы айылдын иши. Жалпыга таандык болгон ишти жалпы эл өзү түп көтөрүлүп иштеп берсе, бүтүрүп алса, ошону ашар дейт. Бул дагы камсыздоо. Азыр аябай жеке эмеге өтүп кеттик да. Биз жекеге өтүп кеттик. Мен үйүмдү бүтүрүп алсам, ашар менен чакырам, ашар менен бүтүрүлчү деп жардам сурабайбыз. Ооба, кайсы бир деңгээлде ашар деген жалпы иш дегенди туюнтат, бирок мааниси боюнча жалпыга таандык болгон ишти жалпы эл өзү бүтүрсө, муну ашар дейт. Мисалы, айыл менен көчө жасайт, асфальт деп атат. Ашар. Эгер өздөрү жумуш жасаса каражат. Маселе өзү күрөк көтөрүп алып жасайбы же акчасын чыгарабы, бирөөнү жалдайбы? Маселе анда эмес. Маселе ошол ишке үлүшү бар. Азыр акча менен болуп калды. Бүт айылдын эли акча чогултуп, асфальт салдырып атат. Бирөөлөрдү жалдап. Бул деле ашар. Маселе тигилер жалдап кетти, болду. Бирок негизги жүктү ким көтөрөт? Эл өзү көтөрүп атат. Ар ким тыйынын чыгарып атат. Буну ашар дейт. Айылга суу өткөрдүк. Жалпы эл өзү. Өкмөт эмес, эл өзү өткөрсө, буну ашар дейт. Бирөөнүн жумушун жасап берсе, буну ынтымак дейт. Себеби бирөөнүн ишин карачы, бирөө кыйналып атса, көпчүлүк келип көтөрүп кетти. Камсыздоо, бул ынтымак. Бирок ашар дагы, бул дагы камсыздоо. Кайсы бир деңгээлде. Себеби эл өзүнүн жүгүн өзү көтөрөт. Бирөөгө артпайт. Мына биздин жолубуз бузулду. Келип менин үйүмдү, жолумду салып бер деп. Биз азыр айылдын жалпыга таандык эмес, жеке маселебизди өкмөткө артып атпайбызбы? Ошентип атпайбызбы? Өкмөт төлөп берет деп. Үйүң бузулду, өкмөт салып бер. Мынтип берди, министр салып бер деп. Мындай түшүнүктөр алмашып калды да. Илгери бизде ушул сен көтөрүп аткан камсыздоо маселеси биздин каныбызда бар экен. Бирок ал мындай анык так белгилеп, мага карата камсыздоо бул тигил, мен мынча акча төлөйм, анан ал мага кайтарып бериш керек деген андай талап жок. Мисалы ошол ынтымак маселесине бүгүн менде бир зарылдык болсо, мага келип туугандарым жардам береби? Анан так мындай ирети жок. Эртең сага барам бүрсүн. Жок, муктаждыкка жараша. Эртең бирөөнүкүнө муктаж болдубу бирөөндө? Анда баарыбыз чогулат. Ойлонбойбуз. Мен буга 3 жолу бардым, буга 4 жолу бардым деген эсеп жок аяктачы. Ал жерде жөн эле ынтымак. Кой, биздин бир тууганыбыз кыйналып атат, кой барып жардам берели деп барабыз. Катар менен кыйналса да катар менен бара беребиз. Эсептебейбиз. Бүгүнкү талап кандай болуп атат? Мисалы камсыздоо. Сен канчадан бери камсыздап атасың? Канча үлүштү акча төлөп атасың? Төлөгөн акчаңа жараша момча камсыздап беребиз дейт. Мисалы унааларды көрүп атпайсызбы? Асага, унааңды машинаңды камсыздоого бекиттиңби? Анан аны дагы эсептеп, сен канча үлүш төктүң, канча жылдан бери камсыздоодо турасың? Анан эми кокус жанагындай бир жол кырсыгына кабылса, ал кырсыкка учураган жанагы немесин эсептейт да. Канча несин баягы затрат деп коелу, мен ошону канча акчасын эсептегенде, мончо кетти, биз мынчасын төлөп беребиз дейт. Биз турмуштан көрүп атпайбызбы? Баарын да камсыздап бере албайт. Үлүшүнө жараша. Сен канча төлөйсүң, ошого жараша дегенде. Демек бул жерде бир эсептешүү бар. Кыргыздын наркында, кыргыздын салттуу жашоосунда камсыздоо, камкордук маселеси бар болчу, бирок ал эсептешилген эмес. Бир эле маселе болчу. Биз баарыбыз бирбиз. Бир бүтүндүктөбүз. Биз бир эл, бир журт болгондон кийин, кой, биз деген түшүнүктүн өзү болду. Демек ал
камкордукта. Анын маселеси эмне болбосун, муктаждык болсо камсыздалат. Деп баш ооручу эмес эч кимден. Бирок маселенин баары ошол эл деген, ошол жана ынтымак же болбосо башкача айтканда ирет катар деп атпайбызбы? Ошол катардан чыкчу эмес. Кыргызда мындай сөз бар эле. Тирүү болуп санда жок, өлүү болуп көрдө жок деп айтып калчу. Кээ бир учурда. Бул эмне болгон сөз деп биз мында башында түшүнчү эмеспиз. Мындай тирүү адам жөнүндө сөз болуп атат. Бирок айтат, тирүү болуп санда жок дейт. Тирүү өзү, бирок санда жок. Өлүү болуп кошулбайт да. Кошулбайт. Катарда эмес. Катарда иретте болбогондон кийин, ошол катарда иретте сен мисалы үй бүлө түтүн катары бир катарда болушуң керек да. Бир өзүң урук туугандарың менен, айылда болсо бир көчөнүн ынтымагында болушуң керек. Көчөдө эмне маселе болбосун, сен ошолго аралашышың керек. Ошол эле камсыздоо маселесине келгенде, ынтымак маселесине келгенде кошулабыз, муну милдет катары кабыл алабыз. Эсептешпейбиз. Анан эгерде ким ошондон баш тартса, айылда эле жашайт мисалы бир көчөдө. Бирок тигинин жаманчылыгына, жакшылыгына тигиндей маселесине барбайт да, чакырса да барбайт. Анан ушу катардан чыкты деген сөз да. Анан кыргыздар айтат, карасаң тирүү болуп санда жок. Бирок өлүү болуп көрдө жок дейт. Өлгөн жок, арабызда жүрөт, бирок катарда эмес. Бир сөз менен айтканда, мындай кишинин баягы пайдасы жок да, пайдасы жок адамдын. Пайда батасы жок адам деп коет да. Жок, ооба, өзүнө мисалы үчүн иш түшкөндө ага да эч ким келбейт анан кийин. Маселе ошондо болуп атат. Өзүнө иш түшкөндө аны менен анан эл коет. Биздин катарда болбосо, биздин жакшылыкка аралашпаса, бизди теңибизге албаса, биз деле муну кабыл албайбыз деп анан ошентип элдин ичинде ынтымак кыдырай баштайт. Бөлүнүп бөлүп бар ким өз үчүн, мен өзүм үчүн жашайм. Ошондой эсептешүү болуп баштайт. Эми азыркы жашоого көз салсак, мындай иликтөө салсак, бүгүнкү учурда ошондой көрүнүштөр көбөйүп атат. Ар ким өзү үчүн жашап атат. Айыл көчө ынтымак деген маселе айылдарда жакшы бар. Шаардын тургундарында андай жок. Шаарда мисалы бир кабат үйдө турсаң, бир кабатта турган 2-3 батирде атпайбызбы, квартира турса, площадкада болобузбу? Тааныбайбыз да даже. Таанышсаң да, сен ушундай экенсиң, мен ушундай болду. Киришип чыгышмай жок. Жаман жакшылыгына катышпайсың. Колдоо, мындай көңүл алуу деген маселе алыстап барат. Ушунун өзү адамдардын ортосундагы мамилени камсыздабайт тескерисинче. Мына камсыздоо маселеси жөнүндө айтып атабызбы? Эң негизгисин карасак, ушул жана буга чейинки айткан мисалдын баары бул кайсы бир деңгээлде мамилени башкартат. Мамиленин аркасы менен ынтымак курулат, ынтымактын аркасы менен биримдик күчөйт, биримдиктин аркасы менен бүтүндүк түзүлөт. Бүтүндүк деген бул мисалы эл дегенде бул бүтүндүк деп эсептеш керек. Ал жерде мен, сен, ал, тияк, бияк, мисалы бүгүн айтып атпайсызбы, ал мисалы ат башылык, бул таластык кандай мындай баса белгилеп, өзүнүн кайсыл жерге таандыгын, кайсы урууга таандыгын туура билип жүрүш керек. Билип жүрүш керек. Ооба, бирок аны эми алар ошондой да деп аны мындай бөлүнүү максатында анда колдонбош керек. Сөздө дагы, сүйлөө маданиятында дагычы. Кыргыздын адебинде мисалы сүйлөө адебинде дагы орундуу сүйлөш керек. Айтып атпайбы? Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт. Демек, ар бир сөз бирөөнүн көңүлүн орутуп коюшу мүмкүн. Көңүлү ооруса, мамилеге доо кетет. Мамилеге доо кетсе, ынтымак ыдырашы мүмкүн. Ынтымак ыдыраса, түбү келип туруп жанагы бүтүндүктү бузат. Биздин баарынан өйдө туткан, баарыбыз умтулган ошого жашообуздун максаты дейбизби, маңызы дейбизби, бул элдүүлүк. Бүтүндүк элдүүлүк түрүндө. Мисалы, кандай гана макалдарды карабагыла, баш болбой эл болбойт. Башчы болуш керек. Бир жакадан баш чыгарсын, бир жеңден кол чыгарсын деп атпайсызбы? Бул бүтүндүк да. Бир адам өзү бүтүн. Башы бар, эки колу бар, каалаган ишти бүтүрөт, бирок баш башкарат. Элдү да ошентип атпайбы? Бир жакадан баш чыгаралы, бир жеңден кол чыгаралы деп атат. Баарыбыз бир башка баш ээп, кандай иш болбосун бүтүрөлү деген сөз. Эки кол дегенде толук кандуу деген сөз. Баарыбыз кол бололу. Бирок бир башка баш эл деген. Демек, бул жерде бир ирет катар тартип маселеси болуп атат. Же болбосо эр жигит эл чекинде, жоо бетинде деп коет. Эр энеден төрөлөт, эл үчүн өлөт деген макалдарда жашоонун маңызы эл. Эл үчүн жашайбыз бул. Бул жашоого келдик, тиричилик кылабыз, ар ким оокатыбызды, билим, адис көйлүгүбүз азыркы замандын талабында ар кандай болгонубуз менен, бирок жашоонун маңызы мен элиме пайдап келишим керек. Мен өзүм үчүн жашабайм, мен элим үчүн жашашым керек. Кызматым, милдетим, жасаган ишим, менин жетишкендик, ийгиликтерим, менин ачылыштарым, тапканым кайсыл бир деңгээлде бул сеники. Бирок элге пайдасы болбосо, анда жашоонун маңызы түшүнүксүз болуп калчу кыргыздарда. Ошон үчүн кыргыздар тилегенде дагы Кудайдан суранып атпайбы? О Кудайым, элиме бер дейт. Элдин ичинде бизге бер дейт. Элге берсек биз камсыздоодобуз. Мына кайра эле камсыздоо маселеси келет.
Ушунун баарын укканда укмуш да. Анан мисалы дагы бир камсыздоо маселесине келгенде, эми ушул камсыздоо жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Кыргыздын салттуу жашоосунда жанагы салт дегенге келгенде бир жакшы салтыбыз бар. Бул дагы ойлонуп көрсөм, бул дагы бир камсыздоонун бир түрү экен. Мисалы, бала төрөлгөндө салт боюнча эң биринчи эмне кылат кыргыздар? Бала төрөндү. Кабар. Жаңылыкпай, сүйүнчүлөйт. Сүйүнчү. Кабар. Маанисинде кабар, бирок сүйүнчү деп айтат. Бул салт, бул эреже. Сөзсүз түрдө сүйүнчүлөйбүз. Сүйүнчүнү айтат. Жооп иретинде эмне алат? Сүйүнчүгө жакшы кабар берди да. Тыйым берип коет же бир неме кылып коет. Азыр ошентебиз, тыйым беребиз. Бирок өзүнүн аталышы бар. Сүйүнчүгө эмне алат өзү? Ушул сөздү түшүнүктү да биз бүгүн унутуп калдык да, колдонбой калдык. Сөздүн өзүндө да айтылып турат, бул жерде сонун маселе жатат, бул камсыздоо маселеси. Сүйүнчүгө биз азыр айтабыз, сүйүнчүсүн беребиз дейт. Бул туура эмес. Негизи сүйүнчүсүн угабыз, бирок жооп иретинде биз энчисин беребиз. Энчилейбиз. Азыр айтпай калды. Негизи илгеркилер айтты, ой, сүйүнчүңө менден баланча энчиге алып кет деп айтат. Мисалы, эркек бала төрөлдү, баланча эркек балалуу болду десе, анан энчилөө деген мындай да, мисалы, кабар баарына кетип атат да. Анан бирөө мисалы темир уста деп коелу. Ал айтат, жоо жарагы менден дейт. Энчисине. Мен жоо жарагымды берем дейт. Бир жыгач устага келсе, эр токуму менден дейт. Ал ушунусун жасап берет. Бирөө айтат, боз үй менден дейт. Бирөө айтат, ой, минген аты менден дейт. Бирөө айтат, ой, ок атына малга менден бир 10 кой деп коет. Мисалы, ушунун баары сүйүнчүнө энчи берип атат. Демек, төрөлгөн бала биринчиден эмне үчүн сүйүнчүлүп атат? Себеби баланча адам балалуу болду деген кабарды ал жалпы элге мынтип атат. Мен балалуу болдум, туура, бирок эмне үчүн баары менен бөлүшөт? Себеби бүтүн журтка баш кошулду. Бизге баш кошулду. Мага кошулду дегеним мен элдин ичиндемин да. Демек элге кошулду деген. Анан ошол жакшылыкты мага эмес, бул бүтүн элге таандык жакшылык катары мен баарына ошол жакшы кабар менен бөлүшөм. Анан ошол жакшы кабарды уккан эл кандай кабыл алат? Сүйүнүч менен кабыл алат да, анан айтат, башыбызга баш кошулган турбайбы? Энчиси менден деп туруп, ар ким өзү энчилейт. Азыркы замандын талабында бул соцпакет дейт. Сүйүнчүлөр чогултуп койгон. Бүгүн мамлекетте эле сүйүнчү пул, тиги пул деп аталышыңыз бар. Бул негизи соцпакет да. Бала төрөлдү кыйналбасын да. Мисалы ата энесинин мүмкүн жумушунан, мүмкүн айлыгынан бир аз чектөө бардыр, бирок бала төрөлгөндөн камсыздаш керек да, жардам бериш керек. Өкмөт ойлонуп атат, илгеркилер өкмөтү жок, мамлекети жок, эл өзү көтөрүп кетчү. Бул дагы камсыздоо. Баягы оорчулук болбосун, кыйынчылык көрбөсүн. Башыбызга баш кошулуп аткан ушундай жакшылык болуп атканда баарыбыз тең көтөрүп кетебиз. Деп төрөлгөн баланын төрөлөр замат анын жашоосуна керектүү нерсенин баарын камсыздап койуп атышат. Бир эле салтта ушул нерсе. Бул салт, бул эреже болчу. Бул жасасамбы, жасабасамбы деген кабылданчу эмес, бул салт катары. Сөзсүз түрдө аткарчу эреже катары кабылданчу. Ошон үчүн мурункулар ошентип сүйүнчүгө жанагынтип энчи берчү. Азыркылар сүйүнчүгө анан акча берип алат. Эми ошол эле түшүнүк, бирок акча менен берип атабыз. Анан маселе азыр мынтип атабыз. Ким сүйүнчүлөсө акчаны ошол алат атпайбы азыр? Ооба. Мурун тиги берчү. Энчисин берет, балага энчилейт. Сүйүнчү кабарды алып турган адам ооба эмгеги бар, акысы бар. Бирок негизгиси энчинин ээси ким? Ким? Бала. Дареги адреси ким дегенде, Бүгүн баланын төрөлүшүн сүйүнчүлүп атсаң, ошол балага камсыздоо маселеси болуп атат. Ага көрүндүк берилет да. Көрүндүк ооба, көрүндүк ошол ким ошону көрүндүн сураса ошол берилет. Камсыздоо маселеси энчи деген сөз, энчилөө деген ошол балага берилет. Кыз бала, эркек бала маселеанда эмес. Негизи сүйүнчү ошондой. Бул дагы кайсы бир деңгээлде бул дагы камсыздоо. Бирок аны баса белгилеп биз ушинтип камсыздачыбыз деген элдин акылына келген эмес. Аны жемле. Бул салт, жашоонун эрежеси. Муну сөзсүз түрдө аткарыш керек деп ушуну жашоонун мындай катары дагы көрүнүш катары ушул учурда ушундай салтты колдонобуз. Болду. Суроо да жок. Эмне үчүн мен антим болду. Ар ким өз ниети менен. Так мондай орусча айткандай ставка жок. Бүгүнкү биз бүгүн баарын эсептеп калып атыппы? Тариф. Ал мага мынча берген, мен мынча жооп берем деп атпайбызбы? Тойго барганда пакеттерди санап атпайбызбы? Эми азыр заман ошентип калды. Илгери андай болчу эмес. Ошол учурда сүйүнчү кабар уккандан кийин энчисине ар ким өз ниетинен колунан келгенин берчү. Себеби колунан келгени дегени анан ниетинен деген мындай да. Ал бирөөнүн баласы эмес. Ал мендей эле, сендей баарыбыздай эле болгон дагы биздин бир катарыбызга кошулган элдин бир мүчөсү, элдин бир мындай бир адамы дегендей да. Биз катарлаш. Баарыбыз бирбиз деген түшүнүк болгон да. Демек ошого энчисин берет. Энчисин берген ошол кайра ошол ынтымак маселеси. Камсыздоо. Барып келип туруп ошо бүтүндүктү бузбайт. Мамиле көрүңөрбү? Төрөлөр бала менен жаңы эле катарга кошулуп атабы? Камсыздалып атат. Уже камсыздалып атат. Демек
Кыргыздын салттуу жашоосунда бул маселе бар болчу. Тескерисинче мен азыр ойлонсом, ал өзүнүн ирети менен мындай бир талкууга алынбаган, суроо жаратпаган, талаш тартыш жаратпаган бүт иреттүү негизде кетчү экен да. Бүгүн биз ошондон алыстап, ошону түшүнбөй, тутпай, ошол салттарыбызды маани бербей жашаган үчүн бүгүн биз аргасыздан өзүмдүн керт башым үчүн ойлонушум керек. Кокуй бирдеме болуп калсам анда ден соолугумду ким камсыздап берет? Бүгүнкү заманда ким сага жардам берет деп атпайбызбы азыр? Ошо сиз айтып атканыңыз туура болуп атат да. Азыр ошо алыстап кеткенде деле көп неме болуп атат. Кээ бирөө азыр мисалы үчүн көмгөнгө да акчасы жок. Туугандары жок, жолдоштору жок, жалгыз калат. Ошону билгенде анан келип туруп ушундай. Ошонун баары жанагы биз салттуу жашоодогу элдер ынтымак биримдигинен алыстап калгандыкты билдирет. Эгерде эч кандай мамилени үзбөй, ошо тууган уругуң менен, айыл апаң менен ошондой ынтымакта жашай берсең, бүгүнкү күндө жана колунда жок болсо да бирок ал маселе чечилип кетет. Айылда көрүп атабыз. Айылда көпчүлүк көтөрүп кетет. Соёрго маалы жок болсо да кокуй, намыс деп туруп ушул жерден карыз калбайт. Эл көтөрүп келип туруп, бир малга бир жандыкка кантип чыкпасын деп эл көтөрүп кетет. Биздин айылда ошондой окуялар болду. Мен көрдүм ошо. 2000-жылдардын тегерегинде бир жолу өзүм көрүп таң калгам, ушундай болот экен. Карачы, айылдан айланса болот деп анан ошол сөздүн маанисин ошондо түшүндүм. Шаардан да түшүнүк жок да. Азыр эми айылда да ошого баратат, эсептешүүгө баратат. А мурда деген ошондой болчу экен. Кой, намыс дегенде тигил кишинин намысы эмес, айылдын, уруунун намысы. Сырттан куда сөөп келет. Анан бул баланчаны узатканга дагы тосконго шай жок бекенби деген мааниде келип туруп, анан намыстанып ошондо үйдүн ээси эмес, үйдүн ээси үчүн урук тууганы намыстанат. Анан ошол камсыздап берет. Талабына сурабайт анан. Мен чыгардым элем карызыңды бер дебейт. Бул намыс. Себеби ал жерден сырттан келген киши баланча ушундай экен дебейт. Баланча уруу эл мындай экен, ынтымагы жок экен деп болду. Бул жерде ынтымак келип чечип кетип атат. Мурда ошондой чечилди экен да. Анан азыр эле эмне болдук? Азыр ага да маани бербей, тиги менен да эсептешип, ар менен да ар ким өзү үчүн болуп калды да, анан аргасыздан азыр эми төрөлөрүң менен ойлонушуң керек. Бул жашоодо мен кантип жашайм деп. Логикасызбычы? Өзүмөн өзүм. Мен төрөлдүм, менде эми биринчи эле маселе мен кантип жашайм? Акчаны кайдан табам? Кантип окууга тапшырам? Мага ким жардам берет деген жок. Мен кантип ошонун баарын табам дейсиң. Аргасыздан. Себеби сен төрөлөр менен сен өзүң төрөлүп атасың. Мурда сен элге келип, элдин арасында төрөлчү элең. Мен шартты айтып атам да, мындай салыштырмалуу. Азыр ар ким өзүбүз кыйынбыз да. Ошон үчүн анан аргасыздан ошондой юбилейге окшогон компанияга келебиз дагы, анан мени камсыздап бер деп атабыз. Ошондой компаниялар болуп турсун. Бул керек, бул зарыл да. Антпесе жалгыз калып калып атпайбы? Албетте бул керек, бул зарыл. Бирок маселенин айырмасын көрүң, себебинде биздин элибизде мурунку жашоодо деп коелу, салттуу жашообузда бул маселе болгон экен. Камсыздоо маселеси болгон экен, орду менен кеткен экен. Муктаждык бар болгон үчүн ошонун баарын иреттелген. Бирок кыйналган киши болгон эмес. Бүгүн биз аргасыздан ушундай камсыздоо компанияларга кайрылууга муктажбыз. Мажбурбуз даже, себеби башка арга калбай калды. Бирөөдөн келип жардам сурай десем, туугандар айтат, мен сенден башка. Сен катардан чыгып кеткенсиң. Же болбосо, мен балдарым көп, мен өзүм балдарымды бага албай атам дейт, же болбосо. Анан аны күнөөлөгөнгө да болбойт. Ар кимдин өзүнүн чындыгы бар. Анан аргасынан барып ушундай маселеге такалып атабыз. Эгерде биз салттарыбызды, наркыбыз кайра калыбына келтирсек, мен ойлойм, бул маселе өзүнөн өзү жолуна түшсө, анда мындай кызматтардын муктаждыгы деле болбой калышы мүмкүн. Эми бул учурда силердин мекемеңерге иштешеси жок бул сөзүн. Негизи айтып атам, жашоодогу бар түшүнүктөрдүн орду жөнүндө сөз айтып атам. Бизде деле камсыздоо маселеси болгон экен, бирок ал башкача жол менен чечилчү экен. Бүгүн аргасыздан ушинтип чечип атабыз. Меңиз мырза, сизге чоң рахмат. Бүгүн абдан мен үчүн эми ишенем Facebook'тон ошо көрүүчүлөр үчүн дагы бир кызыктуу сон маек болду окшойт. Сизге чоң ийгиликтерди каалайм. Ушундан ары дагы проекттериңер иштеп, өлкөбүзгө ошо жайылтып, кыргызстандын сабактары, нарктуулук деп айтып келатасыз. Ошонун баары булуң бурчтардын баарына жетип, өзгөчө жаштардын баягы жүрөгүнө, мээсине бүт сиңип, ошо сиз айтып келген баалуулуктардын баары кайра жаралып келсин. Рахмат, айтканың болсун. Сизге ден соолук, эң негизгиси. Чоң рахмат. Келип туруңуз. Чакырсаңар эле келебиз дегенде. Кыргызда айтат го, чакырган жерден калба дейт, чакырбаган жерге барба дейт. Ошон үчүн чакырсаңар эле келебиз. Камсыздоо жөнүндө уктук, эми жөн эле кофе ичип эле келип турам. Рахмат, келип турабыз албетте. Рахмат. Рахмат.